Буурчактуу өсүмдүктөр ичинде соя өзгөчө орунду ээлейт. Соянын данында 40-45% белок, 12-22% май бар. Соянын даны белокко бай болгондуктан аны Кытай, АКШ, Япония жана башка көптөгөн өнүккөн өлкөлөрдө тамак аш катары кондитер азыктарын даярдоодо колдонушат. Кытайда биздин доорго чейин 600 жыл мурда белгилүү болгон. Ал эми Европа мамлекеттеринде 18-кылымдан баштап өстүрүлө баштаган. Ал эми Кыргызстанда негизинен мал чарбачылыгында тоют катары колдонсо болот. Соя катар аралыктарды иштетилүүчү чанактуу өсүмдүк катары которулуштуруп айдоодо чоң агротехникалык мааниге ээ экендигин билген дыйкандар аянттарын кеңейтип, учурда өлкөдө Ош облусунда Өзгөн, Кара Суу райондарында, Жалал Абад облусунда Сузак районунда, Чүй облусунда Жайыл, Сокулук жана Чүй райондарында жайылууда. USAID конкреттүү ишкана долбоорунун алкагында бул долбоорду ишке ашырган мекемелер Тесцентр, Агролит жана СКС Жалал Абад. Мекемелердин милдеттери 550 дыйканга соянын өстүрүшүн, техникасын жана практикалык окутууларды окутуп үйрөтүү. USAID конкреттүү ишкана долбоору боюнча окутуу 9 этаптан туруп, үрөөн иштетүүнүн агротехникасынан тарта ооруп жыйноо жолдор окутулат. Данияр Эргешев ушул айларда ар бир күнүн жалаң гана эгин талаасында өткөрүп жатат. Анткени 2 жумадан кийин соясы бышып, аны жыйнап алууга камылга көрүүдө. Түшүмдүүлүгү мол болуп, эмгеги аз болуп, кереси жок болгон үчүн ушу биз Тесцентрдин агрономдору менен өздөрүн келип, кеп кеңештерин айтып алгандан кийин түшүнүп калдык. Учурда Кара Сууда соянын аянты 150 гектарга жеткен. Басымдуу бөлүгүн дыйкан чарбалар түзөт. Аларга адистер соянын кайсы сорту түшүмдүү экенин аныктап берет. Быйыл аталган аймакта соя аянты кеңейип, сыноо иретинде 2 сортун 40 гектар жерге айдашкан. Ал эми Өзгөн районунда тамекини кайра иштетүүчү ишкана климаттык шартка ылайык түрүн эгишкен. Аталган райондордогу ири дыйкан чарбалардын бири буга чейин 200 гектарга жакын айдоо жерине кылкандуу дан эгиндерин эгип келсе, акыркы жылдары сояга өтүшкөн. Башка аймактагы дыйкандар сыяктуу өзгөндүктөрдү соянын түшүмдүүлүгү жана кирешеси көп кызыктырган. Бу жерде буудай, жүгөрү, соя, бултур 2019-дан бери соя эгилип атат. Бултур 10 гектар эктик эле, бийил эми түшүмү башкасы алеги збыттары жакшы болгон үчүн сояны эгип жатабыз. Жалал Абад областында күн ысыктыгына байланыштуу соядан жакшы түшүм алууга болбойт деген агрономдордун сөзүн дыйкандар четке кагууда. Анткени быйыл 10 гектарга жакын жерге соя эккен багбан гектарына 35 центнерден түшүм алууга даяр турат. Ал эми Жалал Абадта болгону 10 гана гектар жерге соя эгилген. 5 жылдан бери мол түшүм алып жаткан дыйкан чарба алдыда аянтты кеңейтүүнү көздөп жатат. Келишимдин негизинде Тесцентр, СКС Жалал Абад аталык групп компаниялары менен иштешет. Алар жаз алдын үрөөн жана жер семирткичтер менен камсыздайт. Ар бир окутууларга катышып, керектүү маалыматтарды алышат. Ал эми жергиликтүү дыйкандарга маалыматтары менен бөлүшүп, иштөө тартибин үйрөтөт. Кызыккандар көп болуп атат. Ооба, мурда жылы 25 гектар эккен элдер. Эми жылдан жылга көбөйүп атат. Просто алы үрөөнү алып келип бериш проблема болуп атат. Эте жазында быйыл жолдор тосулуп калып, үрөөн келбей калып, көпү анан жүгөр экип салды. Өзүбүз обычный Нива комбайнда урат экен бу. Выгодный экен да мындай эксе болот. Чүй облусунда да соянын аянты өткөн жылдарга салыштырмалуу кеңейген. 2012 жылдан бери эгиндин бул түрүн эгип, бирок сыноодон өткөрө албаган дыйкан Владислав Шумейко эл аралык уюмдардын колдоосунда окутуулардан өтүп, түшүмдүүлүгү жогору сортун таап эге баштаган. 3 жылдан бери гектарына 4 тоннага жакын түшүм алат. Особенности сои это теплолюбивая. Союз удурагандан кийин досум соя иштетүүнү баштаган. Бирок кийин мен да соя эгейин деп аракет кылып көрдүм эле. Болбоду. Ошентип жүрүп, атайын окутууларга, семинарларга катыша баштагандан кийин түшүмдүү сортторду таап, ойдогудай түшүм ала баштадым.
Ал эми Чүй районундагы Дөң Арык айылына кайракы жерге соя эккен дыйкан Нурлан Токонбаев эгин талаасына атайын суу түтүктөрүн тарткан. Анткени сууну көп талап кылган өсүмдүктүн бул түрүнөн өткөн жылдары гектарына болгону 2 тонна түшүм жыйнаган. Быйыл сууга суу жетип 4 тонна түшүм алууну пландоодо. Экинчи линия менен экинчи жактан тартып келгенге аракет кылып, ошону ишке ашырдык буюрса. Ошо менен кичине 5-6 жолу сугарганга жетишип атабыз. Мурункусунда 3 жолу сугарып, ичине урожайность аз болуп аткан. Соя 1 жылдык түз өсүүчү өсүмдүк. Тамыры негизинен тамырдан чыккан көптөгөн каптал тамырлардан турат. Жалбырактары 3 типте. Бышуу мезгили жакындаган сайын саргайып түшө баштайт. Гүлү ак жана сыялуу түстө. Ар бир бурчакта 1ден 4кө чейин мөмө байлайт. Өсүмдүктүн бийиктиги 70ден 150 сантиметрге чейин жетет. Адистердин айтымдарында соянын которуштуруп айдоодогу негизги касиеттери ыңгайлуу шарттарды жаратат. Топурактын түзүлүшүн оңдойт, азот топтойт. Соя сепкенден бул кийинки жылга жердин чүмдүүлүгүн жердин байытат жерди азот менен. Ар бир гектарга 200-200 кг азот калтырат. 200-200 кг калтырат. Бунда эч бир өсүмдүк калтыра албайт. Ошон үчүн кийинки жылы соя сепкенден кийин башка өсүмдүк сепсек, ошонун баардыгынын түшүмдүүлүгү абдан 20-30% чейин көтөрүп турат. Бир четинен ушу кубанабыз. Албетте бизге ушу USAID уюм аркылуу абдан жардам болуп, ушу проект бизге жардам берип, көп фермерлерге аралап кыдырып көпчүлүгүнө үйрөткөнгө мүмкүнчүлүк болуп, ушу көбөйүп баратат. Соя нымдуулукту сүйүүчү өсүмдүктөрдүн тобуна кирет. 1 гектардан 35-40 центнер түшүм алуу үчүн март айынан сентябрга чейин топурактагы нымдуулукту керектүү өлчөмү болушу шарт экендигин адистер эскертет. Өсө берет, любой Кыргызстандын жеринде өсө берет. Бирок өтө кислый топурактарда жакшы түшүм бербейт, щелочный топурактарда жакшы түшүм бербейт. Биздин мына типичный сереземдер слабощелочный, где-то 7-7,2 pH. Бул 6-7де жакшы түшүм берет да. Анан жер семизирак жерде жакшы түшүм берет. Жазында айдалган жерлерге сояны өстүрүү сунушталбайт. Себеби топурак кесектүү болуп калат, ага кошумча мындай топурактарда нымдуулук жетишсиз болот. Демек, эгилген үрөөндөр тегиз чыкпай, натыйжада түшүм аз болуп каларын айтышат. Соядагы өтө чөптөргө каршы гербицидтерди колдонууда кылдат тандоо жүргүзүү керек. Фабиан деген дары почваны астаты калтырат, бирок 2 жылга чейин андан кийин кызылча же болбосо чоң жалбырактуу өсүмдүктөрдү өстүргөнгө болбойт. Только соядан кийин дан эгиндерин, жүгөрүнү жана сояны өстүрүүгө болот. Ал эми ошондой эле астаты калтырбай турган жанагы карсар деген кызылча соядан кийин кызылча сепкенге болот. Аны бөлөк дарылар менен кошо колдонулат. Учурда Ош, Жалал Абад жана Чүй облустарында соя аянты кеңейип, түшүмдүү ири агрокомпаниялар алышат. Ош жана Жалал Абадтагы дыйкандар Өзгөн районундагы аталык групп мекемесине тапшырса болот. Анткени элден аталык компания эрте жаздан баштап дыйкандар менен келишимдин негизинде иштешет. Түшүмдү килосун 26 сомдон баалап алат. Мы производим семена, распространяем семена фермерам. Биз дыйкандар менен келишимдин негизинде иштейбиз. Алдыда чоң пландарыбыз бар. Соянын аянты кеңейсе, бизден май чыгаруучу чакан заводубуз иштейт. Тоют алса болот. Көптөгөн жакшы жактары бар. Дыйкандар түшүмдү кайда сатабыз деп кооптонбой эле койсо болот. Сатып алууда көйгөй жаралбайт. Баасы дүйнөлүк стандартка туура келген. Дыйкандар нааразы болбогондой баада алынат. Фермерлер үчүн бизде көптөгөн колдоолор болот. Керек болсо техника үйрөнгө чейин беребиз. Кирешелүү жана мээнети аз болгон эгиндин бул түрүнө кызыккан дыйкандардын саны учурда 1000ге жакындаган. Климаттык шартка жараша соянын түрлөрүн эккен дыйкандардын алды ооруп жыйнап, гектарына 4 тоннага жакын түшүм алышууда. Алардын айтымдарында 3 гектардан орточо эсеп менен чыгашаны эсепке албаганда 70 000 сомго чейин пайда көрсө болот. Мындан улам дыйкандарды соянын кирешелүү түрүн эгүүнү сунушташат.